Ошол жердеги айчүрөк ошонун сапаттарынын баары бириктелип ушул кишиде чагылдырып калды да эмнегедир. Анан мен таң калганым дагы ушул бизде кыргыздын эң сапаттуу, эң ошол эле мээримдүү, ошол эле учурда эң күчтүү сапаттарынын баары Асияда чагылдырып, анан ушул чыгып келгени менимче Кудайдын буйругу. Бүгүнкү учурда биздин урматтуу президентибиз Садыр Нурмажоевич бул багытты моралдык жактан, материалдык жактан да колдоо көрсөтүп, дайым колдоп келет. Мамлекет тарабынан дагы спортту колдоо жагынан чоң максат деп деле Эверестти мен өзүм үчүн эч качан чечкен эмесмин да, негизи элечи. Бирок 23-жылы базовый лагердин астына барып, тиги Эвересттин астына барып, ошондо көргөндөн кийин ойлоп койгом ичименчи, чыга алат экенмин менчи, менин күчүм жетет экен депчи. Анткени сыноонун баары 8000ден баштап өйдө башталат да. Анан кийин ойлогом да, менин организм кандай ушул туруштук бере алат депчи. Анан ошондо бир кичинекей бир мындай пайда болуп калганда. Анан кийин 24-жылы күзүндө кадыр сунуш кылды. Мындай эмоциональный эчтеке деле жок да, жумуш, негизи эле жумуш. Анткени 8000де кенен баса албайсың, аба жетпейт. Анан кийин уже түшкөндөн кийин түшүнүп атасың да, мына ушул дүйнө жүзүнүн эң бийик чокусуна чыгып келдим депчи. Ошондо анан кийин толкунданып, ошондо анан кийин мындай неме болдум да. Ага чейин чисто работа. Эми мен биринчи болгон жол ачып бердим деп эле айтсам болот. Бирок ар бир адамдын өзүнүн бийиктиги да, правильно да. Мен үчүн бул Эверест болду. Мен үчүн негизи эле менин балдарым, менин бийиктигим негизи элечи. Анан кийин не только надо ограничиваться Эверестом, не только надо стремиться к лучшему, к высокому, к неизведанному. У каждого своя вершина. Бардык Кыргызстандын аялдарын колдойм, айымдарын колдойм. Мырзаларга айтым көрө, жаныңарда отурган апаңарды, эжеңерди, кызыңарды чекесинен сүйүп, колуңардан баары келет. Силер жеңишке татыксыңар деп. Эвересттин бир өзгөчөлүгү бар. Эверестте ушу сезондо 1 или 2-3 эле күн жанакы аба ырайы шарт берет да. Ошо биз орусча айткандай погодное окно 2-3 жолу эле чыгат да. Ошон үчүн погодное окно ошо жанакы 11 майда болду. Экинчи погодное окно азыр 19 майда ачылган да. Ушу 11 майга үлгүрөм деп Асель айым абдан тез, абдан бат чыгып келди да. Ошо 54 сааттын ичинде негизги лагерден баштап чокусуна 54 сааттын ичинде чыгып келди. Бу деген эми айымдардын дүйнөдө альпинист айымдардын арасында бу деген абдан жакшы чоң результат деп саналат. Азыр эки жаат болуп бөлүнүп алып туруп, эркектер мындай, кыздар мындай деген бизде абдан жат көрүнүштөр келип атат. Анан биз ошол бул долбоордун негизги максаттарынын бири бул аял эте бул эне, аял эте бул сенин апа, аял бул кызың, аял бул эжең, карындашың. Анан эң негизгиси аял киши баатыр төрөйт. Аял киши баатырды тарбиялайт. Анан кайсы көңүлү сынган, зордук көргөн аялдан биз улуттук антип
жакшылыкка жете алабыз. Ошон үчүн биз бул долбоордун эң негизги максаты, миссиясы ошол биз айткыбыз келген коомго. Ошол кайсы бир деңгээлде ишке ашып атат буюрса. Кандай болду? Канча каражат кетти? Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Эверест бул абдан чоң каражатты талап кылат. $50,000 ары кете берет. Чек жок. $150,000 да бар, $200,000 баргандар бар, 30-дай, 40-тай коштоочу алып алгандар бар. Эми бул биз үчүн ушул абдан маанилүү тарыхый долбоорду колдоп берди. НС компаниясына абдан ыраазыбыз. Патриотично внутри это было вот настолько, действительно. Спасибо всем огромное за поддержку, за теплые слова. Он воплотил в жизнь